Урматтуу фермерлер, урматтуу дыйкандар, ошондой эле мал чарбачылыгында жүргөн бүт мекендештер, мына бүгүн биз Чүй облусуна караштуу Ысык Ата районундагы Красная Речка айылында жүрөбүз. Мына бул дөң силер үчүн кадимкилүү дөң болуп сезилип атышы мүмкүн. Бирок ушу мына дөңдүн алдында мына силос жатат. Салам алейкум, Нурбек мырза. Бул силос кайсы айда басылды эле? Алейкум салам. Саламатсыздарбы, урматтуу дыйкандар. Бул силосты биз сентябрдын аягында жүгөрү жана сүттөн өтүп калганда ошондо басылып баштайт. Ушу августтун аягында бастык. Бул эң кички биздин кыргызча кантип айтат, закладкабыз, эң кички яма да бул, эң кички. Биякта 500 тоннадан ашык мынакей силос даяр турат. Мынакей басканыбыз августтун аягында, азыр мына кече ачтык. Мен 24 деп алып турмун, көрсө кече 25 экен, бүгүн 26 ноябрдын. Мынакей ачып да көрсөтүп берейин. Мынакей көрүп алыңыздар. Кандай болуп турат? Мынакей мында да, мына көрдүңүзбү? Бир дагы чилик жок. Бир да чилик жок мынакей. Мынакей ментип да көрүп атабыз, көрсөтүп мынакей. Жашыл бойдон турат мына, карагыла. Жүгөрүлөр, анан житин да жыттасаңар, мына жыттап көрсөңөр да, биякта да көп болуп турат, балдар. Бир да ачкылдык жит жок. Бул жана түрү бактерияга, биз чыгарган түрү бактерия, ошого басылган тоюттар чирибейт, ушундай сапаттуу болуп сакталат. Мал жандыкты тооктон баштап айталы, тоок, өрдөк, индүк, бооз кой, бооз суй, жылкы бүткүл жандык жейт. Жана карапайым биздин уйлар, 10 литр берип аткан уйлар жайытта жүрүп, алар жок дегенде 5 литр, а так 1/1 сүтүн кошуп берет. Эт багытында тажрыйба да боюнча ушундай болду да уйларды. Ооба, биз көп жылдан бери ушуну практика жүзүндө жүргүзүп көрсөтүп келатабыз. Анан кийин малды семиртсеңер дагы абдан эң эле узак мөөнөт дегенде жанагындай арык малды коюп койсоңор 3 айдын ичинде толук семирет. Эттин даамдуулугу мраморный эттин даамындай болот. Өтө даамдуу, назик, жумушак, анан эттин өңү да бузулбайт холодильникте турганда да. Малга жанагындай гормональный укол менен семирткенге кажети жок. Мына ушундай тоют менен эле 6 ай, 7 айда эмес, 3 айдын ичинде семиртсе болот. Койлор болсо мынакей көрсөтүп берип атабыз, аны дагы 1,5 ай, 2 айдын ичинде абдан жакшы семирип калып атат. Тоок багытында баккандар да болот. Тооктор 1 айда эле семирип сонун болуп калат тооктор да. Тоок мына чөбүн да чокуп жеп атабы, Бардыгын эчтеке калтырбай жеп салат. Мына жүгөрлөр жатат, мына сотолор жатат, мына жалбырактар жатат. Силос дейм, ушу силостун мына жалбырактарында тоок жейб экен, Эч нерсесин калтырбай бүткүл мындай таптаза кылып жеп коет. Өрдөгү да, тоогу да. Анан өрдök негизи жыты, этинин жыты бөлөкчө болот го, сасыгыраак кичине. Ооба, сууда жүргөн Балыр сасып турат. Андай жыты жок болуп калат. Таптаза тооктун этиндей болуп, даамдуулугу эле абдан даамдуу болот да. Аны көрүш керек да, багып көрсөңөр анан билинет силерге. Бул мынакей бизде быйылкыга бир 5000 тонна бар го дейм биякта. Бастык 5000 тонна. Анан баасында улам сурап атат эл. Мына эндеи, могул эндеи 7 сом. Өзүңөр жүктөп бересиңер. Өзүбүз жүктөп беребиз келгенде. Анан жанагындай брикет кылгандарыбыз аппаратты былтыр эле алганбыз. Азыр автомат аппарат алдык, кымбатыраак. Ошону менен да брикет кылып беребиз, бирок ал жумушу жанагындай свети, аппарат себестоимость 3 сомго салафаны менен отуруп калат экен, ал 10 сом болот. Мунун кирешеси эми ачыгын айтканда өтө көп. 1 сомго алсаңар 3 сомдон 4 сомго чейин киреше аласыңар деп атпайбызбы? Бул 100% кепилдиги менен айтып жүрөбүз биз дайыма. Ылдый чуңкур кылып касып салчы, ал мынакей көрүп турасыңар. Цемент деп койчу. Цемент дегени менен деле бул мынакей моерден 3-4 метр алалы, жейли. Алгандан кар жаайт, жан жаайт, мунун баары тигинин астына кирет бул. Эми ылдый болуп турат да, суунун баары кирет да, бул чириткенге алып келет, эң негизи биринчиси. Экинчиси жана бетон кылып коюп атпайбызбы? Бетон тоңгондо могуну
бул ным да өзү. Бул кышында өтө суукта, бул да тоңот, тоңгон нерсе көбөт. Көбөп туруп кайра жазында өзүнө келгенде бул бөксөргөндө жел баары бир кирет. Анын тегерек чети да чирийт. Ошондуктан эң ыңгайлуу момундай жер үстүнө кылганбыз. Таза топурак менен жердин кыртышында алган эмеспиз. Бул жердин кыртышы да бузулбайт. Экологияга да жакшы. Анан могу сары чопой болуп турбайбы? Сары чопой эмне үчүн? Муну силаска анча-мынча кошулуп кетсе, мал жесе, бул дары болуп туруп эсептелип кете берет. Муну мал жалап жана калий, кальций деп жеп атпайбы? Туз жалайт. Туз жалагандай. Бул кошулуп кетсе да эч нерсе болбойт да. Анан ар бир дыйканга ыңгайлуу да бул. Бул кички эле жерге жана короосунда ушундай эле огороддун четинде жердин үстүнө кылып туруп жаап койсо дагы, мындайча айтканда жердин кыртышында албай эчтеке мындай биздин жаратылышка бир да мындай зыянкеч, зыяндык келтирбей калса ошол болот. эле тартып барган КАМАЗ менен тебелетип эме жаап койсо болот да туурабы? КАМАЗ менен эле тебелетип оор. Негизи муну тебелегенде бир 7 тоннадан өйдө оор техника менен тебелетсе абдан жакшы болот да. Бир да жел калбайт. Мынакей көрүп атасыз. Дагы бир жолу кайталап айтып коелу, мынакей маяктан бери ачып берейин мынакей. Мына бир да чириги жок. Мына көрүп алыңыз. Кечээ көмүлгөндө, болгону түсү гана күрөң болуп өзгөрүптүр. Сону сакталыптыр. Азыр бөлөк ыкма менен баскан силастарды барып карасаңыз, илгерки колхоз убагында да баскандардын баары эле айтып берет сизге. Баскандан кийин 5-10 сантиметр, 15 сантиметрден капкара болуп чирип калат депчи. Бул туура эмес басылгандар. Алар чирийт. Мында көрүп атасыз, чирибейт. 1 миллиметр да жок чириги. Вот туура ыкма деген ушул. Анан улам эле эл айта берет да, жана сурай берет, комментарий жаза берет. Ой, бул болбойт. Муну илгери силер эмне сайыз убагынан кыйын болуп кеттиңерби деп эле жазып атышат да. Ай, бул бооз малга болбойт, андай мындай деп элечи. Сиз дагы бир жолу түшүндүрүп койсоңуз? Дагы бир жолу түшүндүрөйүн сизге. Мына менде бооз койлор да турат, бооз уйлар да турат. Баардыгы ушуну менен жайдыр, кыштыр биз жайытка чыгарбайбыз. Стойловый содержание үй шартында эле кармап эле жайдыр, кыштыр ушуну менен эле багылат. Жана мен айткандай, эртемен 1 кило жем, 1 кило чөп, уйдун көлөмүнө жараша, торпоктун көлөмүнө жараша 5-6 килодан эртемен салганда 10 килога чейин салабыз. Көлөмүнө жараша деп атпайбызбы? Саан уйларга 10 килога чейин салынат силас. А жем, чөп 1 килодан берилет. Эртеменен түштө эчтеке берилбейт. Кечинде кайра 1 кило жем, 1 кило чөп и саан уйларга 10 килога чейин силас, а жана байлап аткан торпокторго 5-6 килодан эле салынат. Анан бул жерде дагы бир тактап коелу. Өткөндө айтылды эле, жана уйлар үшүбөйт депчи. Анан бир киши ушундай тактоо киргизиптир. Баягы жергиликтүү уйлар үшүбөйт депчи. Мына өзүдүн уйлары үшүбөйт. Анан жана элде азыр порода уйлар да көп да, алар үшүйт деп. Ошол менимче туура да. Порода уйлар үшүп калышы мүмкүн, чындап элечи. Туурабы? Алар биздин шартка көңүл эмес да, тияктан Европадан келип атпайбы? Мен буга айта албайм андайды. Менде порода уйлар да турат фермада. Ал үшүбөй элеби кышта? Үшүбөй эле, кышында ушундай эле сыртта эле жемин жеп, үшүсө далдоого кирип кетет. Малды бош коюш керек. Эгерде байлап койсо бетондун үстүнө, жанагындай шамалга, анда үшүйт. А малды бош кое берип койсо, короодо бош жүрөт. Малды көрдүңөр да, баарын мүйүстөрүн кезебиз да, бош кое берип коебуз. Алар үшүп баратса, жанагы далдоого кирип кетет, курсак ачса кайра келип жейт. Негизи семиз мал келип туруп жанагындай мустак жерди бар, музга жатат. Бул мал негизи бул жаратылышка байланыштуу Алла Таалам берген да бизге алардычы. Жаратса малдын такыр үшүбөйт. Ошон үчүн малды курсагын ток, семиз кармаса, анан бош жүрсө, короонун ичинде, бош жүрсө мындай тосуп коюп, бош жүрсө бул өзү шамал жок жерге барат, үшүп баратса кайра чыгат, жейт, кашынат, мындай бош кармаш керек да, ошондо батыракта семирет. Эти да даамдуу болот деп атпайбы, сүтү да даамдуу болот. Кантип айтсак эми, бул болгон нерсени биз практика жүзүндө көрсөткө атабыз да элге. Мына YouTube каналдардан, Facebook'тардан көрүп атасыңар, дайыма чыгарып берип атабыз. Бул жерде дагы бир суроо, жанагы малдардын ылаңдары, оорулары боюнча. Сиз берген уйлар, ушуну жеген уйларда оорутабы, укол берип атасызбы? Иммунитети күчтүү болот.
оорубайт оңой менен. Ооруп калса дагы, эгерде ооруп калса дагы, эми мал көп болгондон кийин арасынан бирин-сирин ооруйт баары бир. Ооруп жугат бирди, базардан деле алып келип атабыз, кээ бири оорулуу болуп келип калат, жугуп калат беркилерге. Бирок менин практикамда канча келет атабыз, 2-3 күн. Этинен да асыбайт, 2-3 күндүн ичинде кайра айыгып кетет. Эми дагы бир суроо. Жанагы азыр мына айылда бүт эле чүйбөрүн айталы, өзү көз көргөнчү. Бүт эле мына талак айдап жиберип атат азыр. Мына ноябрда кар түшпөсө кышына деле айдап жиберип атпайбы? Туура. Анан ошол менен сиздикинин айырмасы кандай? Талак айдаган нерсени көпчүлүктө билесиңер, эми кээ бири малын дарылайт, дарылабайт, базардан алып келет, бөлөк областтан алып келет. Аны бада коюп койгондо ал балким оорулуу болот. Ал жана басып жүрүп, оттоп жүргөн жерден, жок, оттоп жүргөн жерден биринчиден. Экинчиси келип туруп аяктан оттойт, ошентип бири-бирине жугуп кете берет. Эң негизи жанагындай бурцулез деген ал колбасныйга эле кетет болгон нерсе да. Ал чыгаша. Экинчиден жайында да багып атат. Ал барып туруп бедеге кирип кетет, жүгөрүгө кирип кетет, ичи жарылып көөп өлүп атат. Ал да чыгаша. Айдап жүрөт баары. Малды машина сүзүп кетет, жолдон өтүп атат, ал да чыгаша. Мүйүстөрү момундай килейген болуп жүрөт, көп уйлардыкын. Бири-бирин сүзөт, эмчектерин бүт баарын тилмек турсун тешип салып атат. Ал да чыгаша, ал сүт бербей калат. Болду, киреше жок. Ошондуктан 5-10 мындай айтып кете берсең бүт эле чыгаша болуп калат да. Короо да кармасаңыз, жанагындай малыңарга эчтеке оору жукпайт. Киреше келе берет, стабильный киреше жана эми 1-ге 4 деп атабыз, кээ бири ишенбейт. Мейли 3 эле киреше алсынчы, андан асыраак айталы. Ал киреше да. Бүгүнкү күндө бадага чыгарып жанагындай бүт риски деп коет, чыгаша деп коелу, доокерчиликтер чыгаша болуп эле кетип атат да дыйкандар. Анан мунун жана жайыттарды деградацияга учуратып, жайыттарды дагы бир маселелер бар. Бирөөлөрдүн короолоруна кирип, айылдын эли бири менен бири араздашып, жаңжалдашып жүрүшөт. Бул да маселе болуппайбы, туурабы? Мунун баары рискиге отуруп атпайбы? Барып мынакей мээнет кылып атып, сиз балким жана беде өстүрүп атасыңар, жүгөрү өстүрүп атасыңар, ал өсүп келатканда жана мал келип туруп жеп кетсе, ал канчага силерди чыгашага келтирип койду. Ошонун баары нааразычылыктан баары токтойт эле да. Малдын башындагы 2 миллионго жетти, жайыттар такырчылыкка алып келип атабыз деп биз 12 миллион, 15 миллион кармасак да болот. Корооду кармап, тоюттарды ушундай даярдап коюп эле, бул канчалык байлык, канчалык малың болсо, ошончолук да продуктовый безопасность деп дайыма айтып жүрөм. Бүт эле плюстар да биякта.